Köktaş elim, hurmattуу kelген konoktор. Ошондой эле бизге 20 орундуу оорукананы демөөрчүлүк көрсөткөн ушу Асылбек байдын өкүлдөрү кош келипсиздер. Ошондой эле биздин мурунку ынтымак айыл өкмөтүндө иштеп кеткен Байышбек Мадамбекович кош келиңиз. Биз эмне дейт элек, ушу Көкташ элинин атынан, жалпы эле ынтымак айыл өкмөтүнүн атынан сиздерге ушу Асылбек байды демөөрчү кылып алып келген Байышбек Мадамбекович сизге дагы чоң ыраазычылык, ишиңизге ийгилик, ден соолук, мындан аркы дагы ишиңиздерге чоң жетишкендиктерди каалайбыз. Бизге ушул больницаны демөөрчү болуп бизге бүтүрүп берген ушул Асылбек акеге дагы ыраазычылык билдиребиз. Дагы айыл өкмөтүнүн атынан ыраазычылык кат тапшырып коюуга уруксат бериңиздер. Урматтуу Муратбеков Асылбек Якупбекович, райондун социалдык экономикалык абалынын өсүп өнүгүшүнө кошкон зор салымыңыз жана анын ичинде ынтымак айыл аймагынын калкынын саламаттыгын сактоодогу үзүрлүү кызматташтык көрсөткөндүгүңүздү жогору баалайбыз. Сизге жана үй бүлөңүзгө чын ден соолук, бакубат жашоо каалайбыз. Ынтымак айыл өкмөтүнүн башчысынын убактылуу милдетин аткаруучу Кутманбек Шарипов. Келип тапшырып койгон. Келип тапшырып алып коесуз. Ондо тапшырып, жанагы тапшырып койгон. Ошондой эле ыраазычылык кат менен Акмырзаев Абдырашид Насибалиевич, райондун социалдык экономикалык абалынын өсүп өнүгүшүнө кошкон зор салымыңыз жана анын ичинде ынтымак айыл аймагынын калкынын саламаттыгын сактоодогу үзүрлүү кызматташтык көрсөткөндүгүңүздү жогору баалайбыз. Сизге жана үй бүлөңүзгө чын ден соолук, бакубат жашоо каалайбыз. Ынтымак айыл өкмөтүнүн башчысынын убактылуу милдетин аткаруучу Кутманбек Шарипов. Сыйлыгыңыздар кут болсун. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Саламатсыздарбы, урматтуу ынтымак айыл өкмөтүнүн Көкташ жергесинин тургундары. Бардыгыңыздарга белгилүү болгондой, 2018-жылы Көкташ айылында 20 орундуу оорукана салынуу башталган. Айыл өкмөт тарабынан жергиликтүү бюджет бөлүнүп, белгилүү бир себептер менен фирмалар бүтүрбөстөн кетип калган мезгилде 2021-жылы сот иштери жүрүп, кыскасы фирма келбей калган. Ал ошол ирелештирүү максатында АТРден кийин биздин өкмөт башчыбыз Байышбек бир демөөрчүлөрдү тауып, Асылбек бай экөөбүз менен сүйлөшүп, жыйынтыктарды алып келип, ушул Көкташ жерине кандайдыр бир жеңилдиктер болсун деген ойдо ушул больницаны бүтүрүп берейин деген ой жыйынтыктары болгон экен. Мынакей бардыгыңыздар көрдүңүздөр, 2025-жылы 30-августта чоң ачылыш менен ачылды. Ошол Көкташ айылынын атынан, Көкташ жергесинин атынан, эли журттун атынан ошол бүтпөй калган ишке себепкер болуп бүтүрүп берген Асылбай экөөбүздүн үй бүлөсүнө тынчтык, амандык, береке, дайыма оору суркоодон алыс болсун. Ушул негизи больницага ооруга адамдар барбасын, бирок эми бүтүп калганы Аллага шүгүр, чоң рахматтарды айтабыз. Ал эми Көкташ жергесинде ушу келип дайыма демөөрчүл болуп турсун. Ал эми ошондой менен биргеликте Көкташ жергесинде дагы ошондой байлар чыгып, бир ынтымакта жашай турган эл журт болуп, республикабыз өнүгүү даражасына өтө берсин дейбиз. Ассаламу алейкум, аксакалдар, туугандар. Кудай буйруп, насип кылып, мына ынтымак айыл өкмөтүндө 1 жыл иштедим мен. 18-мартта келгем, 2024-жылы. Мен сиздер менен иштешкениме, ушул жерде иштегениме аябай ыраазымын. Себеби бул жер мага жат эмес. Көкташ, Көксерек, 1-май, бүт Тага журт, өзүңүздөр билесиздер, өзүңүздөрдүн жериңиздер. Ушул 1 жылдын аралыгында көптөгөн көйгөйдү чечтим деп ойлойм. Бул эми мактаныш эмес. Бул эң биринчи айтып кетсек, бул сөз келип калды. Орток бел Шековтар жолун бүтүрдүк. Аны да биз бүтүрдүк. Андан кийин Кош болоттун жолун бүтүрдүк, асфальты. Баягы бизге эмне керек? Бизге биринчи жол керек. Көкташка биринчи таза суу керек, ден соолук керек, биринчи больница керек. Ошого өз общий өкмөттө иштегениме 3,5 жыл болуптур. 3,5 жыл иштептим. Анан эң керектүү бул больница экен. Мына биз мамлекеттик деңгээлде мурунку айыл өкмөттө иштеп жүргөндө медицинский центр салдырып бердик айылга. Азыр иштеп атат. Ошол жерге барып лечение алсаңыздар болот. Өзүңүздөр билесиздер, Бишкек алыс, Ош алыс. Бул адамдын жол киресине дагы акчаңар кетип калат. Бул эми саясат эмес, бул
кылганды кылды деп эле айтабыз. Бул мактаныч эмес. Анан сиздердики эң бул райондон алыс турган көпчүлүк келиндер жолдо төрөп коет. Ошого биз Асылбек агабызга айтып, ушу больницаны жардам бериңиз дегенде, хорошо байыш деп жардам берип, мына 4,5 миллион бөлүп берди. Бул сиз аксакал айткандай мурун эле бүтүш керек эле. Ушул убакка чейин бүткөн жок. Ошол ушу больницаңар Ак Жолтой больницалардан болсун, эч кимге ооруп барбаңыздар. Ден соолугуңуздар чың болсун. Ушу Көкташ Кудай буйруса өнүгөт деген ишеничтебиз. Кудай буйруса мына Асылбек акенин көп дагы пландары бар. Жакында мини ГЭС ачам деп атат ушу Көкташка. Мини ГЭС ачса анан светиңер арзандайт. Эртең кара сай иштеп калса дагы жумуш орундар түзүлөт. Ошо бардыгыңыздар оорубаңыздар, ар дайым тынч болуңуздар. Ушу биз ар дайым сиздердин кызматыңыздардабыз. Рахмат чоң баарыңыздарга. Ели жұрт бардығыбызды адам кылып жараткан биринчиден Аллах Таалага мактоолор болсун, салаваттар болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга сансыз саламдар, шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбызга жеткен пайгамбарыбыздын үмметтерине, момун мусулмандар үстүнө, жамааттар үстүнө тынчтык, амандык берсин. Эми бу жерде энди мына Көкташтын больницасын бүтүп аткан элдин бардыгы эле билет. Жанагы бир Некстрой деген бүт нерсени утуп алып, акырында келгенде бүтүн таштап кетти. Азыр мына дет сатуубуздур ошол бойдон. Мен жашаган жерде столболор ири-бири болуп стандарт кетип, аныске чейин жатыр. Бул 19-жылкы иш да бул. Ошодон бери жок да. Мына энди мына шифа берүүчү биринчи Аллах, экинчи мына больница докторлор да мына ушул больницабызга жардам берген Асылбек баяга чоң элдин атынан ыраазычылык айтып, рахмат айтабыз. Мына 4,5 миллион деген пул аскына акча эмес да бул. Мына дагы ушундай жардамдарды берет ушу бала. Биз эл ишенет, элдин ишеничине кирген бала да бул. Ошондуктан ошо кемчилдиктерибизди жанагы кылып таштап кеткендерди жөн койбош керек деп ойлойм мен. Булар мындай бүтүрүп кетиш керек да. Ушунча акча алгандан кийин бүт нерсе кала бериш керекми? Дайыма ошо элибизде ошондой мәрт, бай адамдар көбөйө берсин демекчимин. Ушу больницабыз элге жакшы кызмат кыла берсин, Аллах Таала өзү насип этсин. Рахмат. Күн жамаат ошол Көкташ элибизде бир канча жылдан бери бүтпөй аткан больницабыз ушул Асылбек байдын спонсорлугунда бүттү. Мына азыр пайдаланууга берилип иштеп атат. Рахмат Асылбек байга, ишине дайым ийгилик болсун, сак саламат боло берсин. Дагы бир жолу рахмат айтабыз. Биринчилерге чындап соло узак өмүр тилейм. Элибизде жалаң ынтымак, биримдик боло берсин. Мына бүгүнкү ушу азыр айтып аткан больницабыздын ачуу ишке киргенинде күбө болуп отурабыз. Ушуларга салым кошкон, жана ушуларга эмгек кылган адамдарга чын денсаулык, өмүрү узун, ырысты баалат боло берсин. Дайым нимаки ниет кылмаса ниеттерине жеткире берсин. Элибизде тынчтык, ынтымак, биримдик кетпесин. Дайым ушундай жакшыларда жолугушуп жүрө берелик. Урматтуу халайыктар, мына Көкташта бир канча иштеп жүрүп атат. Ошо иштердин жүрүшүндө ушул байыш анча өзүнүн салымын кошду. Бүтпөгөн иштерин анча-мынчасын бүтүрүп койду. Жалгыз Өргө айылында 1 километр жол бүттү. Мына Чоң Сай айылында 5 километр жол бүтүп атат. Гоага чейинки жолдун жарымысынан көбү бүтүп калды. Ушул андан тышкары мына бүтпөгөн больницабыз Асылбек байдын спонсорлугу менен, ошондой эле байыштын кошкон салымы менен больницабыз бүтүп калды. Не дейбиз? Булар экөөнө тең. Дайыма иштерине ийгилик каалайбыз, үй бүлөсүнө тынчтык каалайбыз. Булардын иши мындан да жүрө берсин. Ошо Асылбек байдын иши дагы өнүгүп өсүп, андан кийин дагы көп иштерди жардам бере берсин. Дайыма силердин бардыгы ошолорго дайыма ден соолук каалайм, узак өмүр каалайм. Дайыма аман болойлук, жакшылыкта жолугуша берели. Рахмат. Эл журт бардыгыбыз мына бирликте канча жылдан бери бүтпөй аткан иштерибизди бүткүрүп аткан мынабу байышка жана Асылбек байга ыраазычылык айтабыз. Себеби бу
Anisanın atı bolgon menen özü tura bergen menen jok bolup keteyin derler. Şunçalık Asılbek Bay jardam berdi. Rahmat. Başka şonu ap berip süйлöştürüp жүрgüzüp bergenine çok rahmat aytam men. Eldin atынан. Oldu mu? Elhamdülillah. Amin. Ey Allah'ım. Özün körüp, bilip durasın, okup durasın. Biz hacıbız, sağa muhtaçbız. Özün biz dualarımızı kabul etkin. Allah'ım şu eli üstte tınçtık, ıntımak, birimlik boluversin. Şu Hazır Asılbek bayramda bak öyle Bayşa kelege şu hizmet kıl, el için hizmet kıldığı için sonra ömür uzun, ırsı olam, kenet olup, el için dağın talık tastan emge kılıcı talak nasip etsin. Yeriste hiç kaçan ıntımak bilimlik ketmeyin. Daim belki niyet konuza Allah barsam jakşı nesке jek söylesin. Allah ver. Assalamu alaikum, урматтуу ынтымак айыл өкмөтүнүн тургундары. Мен Назарбеков Байыш Мадамбекович 2024-жылы АТРден кийин ушул Көкташ Көксерек ынтымак айыл өкмөтүнө келгем. Менин келгенин максаты, мен элге дагы айткам биринчи келгенде, Орток Бел жолу главный Шековтар Алабука жолун бүтөрдүм. Бул жолдон Шековтар 1-май, Көксерек Көкташ, Акбашат, Сум Сарайлары каттайт. Бул жолду ушул фирма менен сүйлөшүп 100% Кудай буйруп, Кудай колдоп, бул мен чечтим деп ойлойм. Себеби буну айтып коюшум керек. Азыр бул жолго дагы авторлор көбөйүп кетип атат. Андан кийин эле ушул эң Көкташтын катаал айылындагы 20 борунду больница 2018-жылдан бери бүтпөй турган. Ушул больницаны Асылбек агабызга айтып 4,5 миллион сом бөлдүрүп, ушул больницаны бүтөрдүк. Мына жакында 31-инде ачылды бул больница. Бул больницага 100% ушу Асылбек агабыздын биздин жамааттын тиешеси бар бул больницага. Ушу эмне дейбиз? Ушул больницадан эч ким катуу ооруп келбесин, дайым ушу жакшылыктарга иштесин. Ушул Асылбек агабыздын да иштерине ийгилик болсун, үй бүлөлүк бакыт болсун, ден соолук берсин ушул агабызга. Ушул андан кийинки дагы Кудай буйрса бая айтып кеттик. Асылбек агабыздын бул жерге пландары көп. Мини кестерди курам деген, ушул Кара Сайды иштетем деген пландары бар. Кудай буйрса бул Көкташ айылы бизге жат эмес. Рахмат. Азыр эми ушул больницанын ичин дагы кирип тааныштырып коеюн. Бул больница эми турган бойдон урап кетейин деп эле калган болчу. Ушуну бүтөрүп бердик. Александр, кандайсыз? Анда ушу кирип тааныштырып койсок, мен видео отчет тапшырып коелу. Видео отчет бул элге. Мына ушул больница бул жер эми пиар тетиш эмес, ачык эле бул бүткөн факт. Мына больницанын көрүңүздөр иштерин заманбап бул тоонун арасында. Бул жерден эми центрге баргыча 100 чакырымдан ары турат. Жолду билесиздер өзүңүздөр, баары бир-бирабалашып барабыз. Баардыгы ушул заманбап болуп бүттү. Ушул Асылбек агабызга рахмат. Эми экинчи этажында көрсөтүп коелу. Мына баардыгы жайында, мына кабинеттерин көрсөтөбүз. Азыр душевой кабина, мына отопление баардыгы жайында бүттү. Ушул эмне дейбиз? Баардыгына ыраазычылык, жакшылыктарга иштесин. Баардык ажатканалары бул заманбап бүттү бул. Бул жакта болсо душевой кабиналары баардыгы ордунда бүттү да. Ошо Көкташта ушул больницаны бизге бүтүргөн насип болгон экен. Мына бүтүп иштеп атат. Көргөндөр жатат. 20 койка бул жерчи. 20 адамды кабыл алат. Рахмат. Ассаламу алейкум. Жалпы Жалал Абад облусунун Алапука районунун жашоочулары, мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул Көкташ айылынын ооруканасынын атынан Муратбеков Асылбек агабызга чоң ыраазычылыгыбызды билдирип кетем.
ушул агабызга жалпы Көкташ айылынын жумушчуларынын атынан чоң рахматыбызды айтабыз. Мынакей азыр Көкташ элинин жалпы тургундары ушул шарты бар бардык медициналык жактан тээленген ооруканабызда дарыланып келе жатат. Бул ооруканада ишчилерибиз сүйүнүч кубанычта болуп иштеп атат. Анда эмесе ошол азыркы бүткөн ооруканабыздын жалпы кабинеттери, палаталары боюнча тааныштырып кетейин анда. Бул ошол биздин роддомубуз, төрөт бөлүмү болуп аталат бул жерибиз. Роддомубуздун акушеркасына аталган атайын компьютердик программа жайгаштырылган бул жерде. Акушеркабыздын кабинети бул жер. Андан кийин чыкканда эле бул жакта бул жер төрөт бөлүмү. Бизде азыр гинекологубуз учурда жок, гинеколог жетишсиз айыл шартына байланыштуу. Ал эми акушеркабыз Эсенова Асель аттуу акушерка кызыбыз ушул жерде иштейт. Учурда Көкташ айылынын ошол төрөөчү айымдары ушул жерге келип төрөп, аман эсен төрөп чыгып кетүүдө. Андан кийинки бул жактагы палатабыз. Бул палатабыз. Бул жер атайын төрөгөндөн кийин после родовой жатакана. Бүгүн бизде ошол айымыбыз төрөптүр. Көбүшкөн макей. Дагы эле бул жак ушу кененирээк көбүрөөк болсун үчүн бул жер азыр учурда кулп экен. Бул жердагы палата атайын төрөгөн аялдар үчүн жатакана. Бул жер бизде детский болуп астыңкы 2 кабаттуу болгондуктан астыңкы кабатыбыз терапия бөлүмү болду. Бул жак детский бөлүмү болду. Азыр учурда бул жакта оорулууларыбыз бар. Бул жакта да ооруларыбыз бар. Азыр ушул дарыланып жатат бизде. Биздин көзөмөлүбүздүн негизинде дарыланып жатат. Палатабыз бар. Бул жакта дагы 2 орундуу атайын палатабыз бар. Азыр учурда балнөйлөрүбүз бар. Бул жер ошо биринчи кабатыбыз. Терапия отделениясы, чоңдор, взрослый балнөйлөр ушул жакта жатат. Бул ушул биринчи палатабыз. Булар дагы биздин терапия бөлүмүбүздө дарыланып жатат учурда. Абалдары жакшы балнөйлөрүбүздүн баардыгы ыраазычылык билдиришип ушул Асылбек агабызга ушунчалык больницабыз бүтүп калды деп баарысы кубанычта. Бул жак болсо экинчи палатабыз. Мында дагы оорулууларыбыз бар. Азыр оорулууларыбыз түштөнүүдө, азыр жок. Ошол. Бул жак душевой. Колкуна карабай киресиз.
Бул жак болсо биздин процедурный кабинетибиз. Бул жерде ошол биздин эң негизги бөлмөбүз. Бул жер процедурный. Атайын тазалыкка өзгөчө тазалыкка көңүл буруп, стеналары дагы өзгөчө кафелденген. Бул жакта болсо биздин документациябыз ушул жерде жазылат. Балнөйлөрүбүздүн карталары бул жерде атайын картотека коюлган бул жерге. Бул жерде биздин дарыларыбыз турат, балнөйлөр үчүн берилген, ОМС тарабынан берилген, бюджет тарабынан берилген дарыларыбыз бул жерде турат. Атайын документация негизинен ушул жерде жазылат. Бул жакта болсо атайын балнөйлөрүбүз үчүн, ооруларыбыз үчүн ыңгайлаштырылып, кенен болуп түшкөн бул жер. Атайын балнөйлөрүбүз бул жерде тамактанышат. Бул жакты көрсөтүп коебуз. Бул жерде деле биздин УЗИ аппаратыбыз орнотулган. Азырынча бүгүн жекшемби күнүнө байланыштуу азырынча кулп. Бирок негизинен аппаратыбыз бар, УЗИ аппаратыбыз. Дагы бир жолу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Көкташ айылынын ооруканасы атайын 2 кабаттуу өзгөчө шарттары менен ыңгайлаштырылган ооруканабызды ушул бүтүрүп бергени үчүн Муратбеков Асылбек агабызга чоң ыраазычылык билдиремин. Жалпы Көкташ ооруканасынын жалпы дарыгерлеринин атынан дагы ыраазычылык, рахматыбызды өзгөчө айтабыз. Муратбеков Асылбек агабызга иштерине ийгилик, ден соолукта болсун. Дайым ушул Кыргызстандын ушундай жакшылык иштерине күбө болуп жүрө берсин.